Мектептердеги рекетчиликтин айынан окуучулардын өмүрү кыйылганы жалпы коомчулукта сездентти. Мунун арты менен учурдун орчундуу көйгөйү менен күрөш күчөтүлүп, окуучулар, ата-энелер, мугалимдер жааматы жана милиция менен бирге жолугушуулар өтүүдө. Мектеп рекети ошол эле үстөмдүк кылгандардын коркутууларынын кесепетинен, окуучулардын жаап-жашыруусунан жана эффективдүү чаралардын жоктугунан жылдап көйгөй болуп келет. Аны менен күрөш системалуу жүрмөйүнчө жыйынтык чыгышы оор экенин инспекторлор дагы моюнга алат. Ошол эле учурда биз күчөтүлгөн тартипте мектеп рекетчилиги боюнча жалпы ошо милиция кызматкерлери биздин жетекчиликтен бери чыгып ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бүгүн дагы мына ыкчам алдын алуу деп лидер мектеп рекетчилиги деген атайын операцияларды өткөрөбүз, рейдтерди. Бул учурда ошол түнкү саат 10дон баштап таң атканга чейин күндүзү кечке иш алып барабыз. Учурда өтүп жаткан жолугушууларда милиция окуучуларга рекетчиликтин оор кесепеттерин, мыйзам алдында жооп берүүнүн катаалдыгын, бул көрүнүш менен биргеликте гана күрөшүп, ага бөгөт коюу мүмкүн экенин түшүндүрүштү. Рекетчилик боюнча мен оюм, рекет бул нерсе өтө жаман нерсе. Не только мен оюм боюнча, бар жок мектеп боюнча ошондой. Мектепте биздин балдарыбыз негизи ал нерсе жөнүндө ойлонбойт. Анан күч ошентип аябай жиген келип атса дагы окуу жактан чыгарыш керек. Мисалы үчүн жээнерге, агайларга, эжекелерге айтышкан уябышат бир аз. Эми мени уят болуп калбайын деп. Анан ошентип алар деле уябып акча тап беребиз деп, анан чоңдор деле урат акча тап бергиле депчи. Анан ошондой нерселер токтотуш керек. Негизи кийин жашооңо, келечегиңе кыйын болот да, кийин мисалы үчүн чоң иштерди иштейин десең деле кийин келечегиңе зыян болуп калат. Ошондой нерселерди токтотуш керек. Рекетчилик андай биз ынтымактуу жүрөбүз бул мектепте. Биз башка мектептерге айтарым ошол түз жүргүлө, ушунча күчүңөр ташып атса, спорттон чыгаргыла, жана акырбаны секундталык эмелерге алданбагыла, түнү бильярдтарга жүрбөгүлө деген ошондой эмени айтам. Азыркы туура сөздөр айтты, что анан кийин бизде ящик доверия бар. Если у вас там ушундай проблема болсо, айтыңыз келсе, бирок не можете никому, либо не осмеливайтесь, жазсаңар болот, они именно рассмотрят ваше дело. Мектеп билим берүү менен катар тарбиялык иштерге да жетиштүү деңгээлде көңүл буруп, окуучуларга көз салууну күчөтүшү керек дейт педагогдор. Ал арада учурда ар бир мектепте видео байкоо орнотулуп, нөөмөттөгү мугалим окуучулардын коопсуздугун карайт. Аны менен бирге ата-энелер менен жыйындар өткөрүп, балдардын жүрүм-турумуна анализ жасап, бул көйгөйдү чектөө аракети күчөтүлө турган болду. Байкоо мониторинги турат, өзүңөр көрүп атасыңар. Ушул жерден бизде дежурный мугалимдердин жетектөөсүнүн негизинде каралат окуучулардын баскан турганы. Андан тышкары биздин директорубуздун кабинетинде дагы бар. Тынымсыз окуучулардын тартиби көзөмөлгө алынат. 1-класстан 11-класска чейин график түзүлгөн, дежурство түзүлгөн. Мына ушул дежурствонун негизинде ата-энелер келип, окуучуларга мектептин ичин кыдырып, алардын коопсуздугу боюнча, сабакка кызыгуусу боюнча маалыматтарды берип, өздөрүнүн сунуштарын айтышат. Белгилей кетсек, Ош облусу боюнча 523 мектеп болсо, анда 272 миңден ашуун окуучу билим алат. Зарина Рахманбердиева, Ибрахим Төлөбаев, Ош жаңылыктары.